Эгерде биз Кыргызстан гиласты дүйнөгө экспорттойбуз десек, анда сөзсүз калибр маанилүү нерсе. Анда биз кымбаттагы жакшы багада сата алабыз. Ушул видеону аягына чейин көрүңүз. Гиластын мөмөсүн калибрлөө же болбосо мөмөлөрдү чоңдугуна жараша сорттоо процесси. Бул экспорт жана базардын талабы үчүн абдан маанилүү нерсе, анткени дүйнөдө стандарт деген нерсе бар. Мына ошол бирдей стандартка жетүү мөмөлөрдү жогорку баада сатууга мүмкүнчүлүк түзөт. Төмөндө сиздерге жасап койдук гиластын кандай калибрлери каяка кетет. Сиздер билесиздер, баягы адамдардын кийиминде размер болгондой эле гиласта дагы ошондой размер иштей баштайт. Биринчи класста баягы small деп коет. S деген калибр бар да, билесиздер. Мына ошол калибр 20-22 болот. Андан кийин M деген бар. МК деп коесуздар го. Ошол 22-24. Мына ошол 24төр орто калибр болуп эсептелет. Андан кийин large, чоң калибр. Мына ошол 26 чоң калибр болуп эсептелет. Андан кийин болсо абдан чоң extra large, XL. Эгерде XL боло турган болсо, extra large, анда 26-28 калибр болот. Андан кийин 28-30 сейрек кездешкен баягы jumbo деген 2XL деп коесуздар го. Мына ошол нерсе калибрды айтат. Андан кийин болсо, бул эң великан, өтө чоң. 30 мм плюс. Андан жогоркулар великан деп айтылат. Мына ошол сорттор болсо, сорттогондо мына ушундай калибрларды карашыбыз керек. Мына ушул стандарттар бул базардын талабы. Эгерде мына ушул 20 мм болсо, бул компотко жарайт, кыямга жарайт, мына ушундай жакка кетет. Эгерде 22 боло турган болсо, бул 3-чү сорттогу гилас болуп эсептелет. 24төгүлөр булар орто деп айттык. Бул Бишкек, Алмата, эрте бышырлар көбүнчө 24-26 калибрлер ушул жакынкы базарларга сатылса болот. Андан кийин 28 бул 26га караганда баасы 2 эсе чоң жүрөт. Эгерде 26-ны 100 сомдон саткан болсоңуз, 28-ди сиз балким 200 сом андан да кымбатыраак сата алышыңыз мүмкүн. Андан кийин эгер 30 боло турган болсо, 30 бул 26га караганда баасы 3-4 эсе кымбат жүрөт. Мына ошол баага сатса болот. Бул калибрди кимдер алат? Россия мисалы үчүн 24-26-ны алат. 24-26 кетет Россияга. Европа болсо 28-ди алат. 28 бул Европанын стандарттары. Өтө чоң гиласты билесиздер, кытайлар жетиштирет. Бул 30 плюс. Кытай, Корея мына ушундай чоң гиластарга өтө чоң басым жасайт жана кымбат сатса болот. Бул 26га караганда сиздер 4 эсе кымбат. Балким азыр 350 сом болуп аткан болсо, сиздер 1000 сомдон жогору баага сатсаңыздар болот. Бул калибр эми гана бизге кирип келатат. Буга чейин азыр деле кол менен жасайбыз. Буну эч кандай автоматташтырылган техника жасабайт, аппараттар жок. Барып мына ушундай аппараттарга өтүшүбүз керек. Эгерде биз дүйнөгө чыгабыз, дүйнөнү багындырабыз десек, мына ушундай сортторду миллиметрге, стандарттарга салышыбыз керек. Дагы айта кетчү нерсе, эрте бышчы сорттор көбүнчөсүгө майдараак болот. 24-26 өтө маанилүү. Сиздерге мына көрсөтөйүн. Булар да чоң гиластар. Эгерде биз Кыргызстан толуу өлкө эко деп туруп, мына ушул калибрге маани бере турган болсок, анда биз чоң рыноктарды ээлей алсак болот. Бизде максат ошол болуш керек. Биз ушундай чоң гилас жетиштиребиз деген. Себеби бизде тоо климатыбыз жакшы, канчалык кечиккен сайын ошончолук гилас жалтыраак жана таттуу жана катуу болот. Эң маанилүүсү ушул калибр менен катуулугу. Гилас ошончолук катуу алыс аралыкка жете алса, демек бизге ошончолук жакшы экспортко барат деген сөз. Бизде Кыргызстанда так план болуш керек. Ылдый зона кайсы гиласты тигебиз, кайсыл жакка базарга сатабыз. Ортоңку зона кандай сортто жетиштиребиз,
кандай калибрде чыгарабыз жана каяка сатабыз. Андан кийин жогорку зоналар. Жогорку зоналар бул базары албетте дайын. Бизде азыр Россиянын, Казакстандын, кала берсе Өзбекстандын өзүнүн деле, ошондой эле Кытай, Дубай деген базарларга жогорку зонада жетиштирип гиласты сатсак болот. Сиздер да кандай гилас жетиштиресиздер, канча калибр болот, сөзсүз түрдө комментарийга жазып коюңуздар, аяктан окуйбуз. Буюрса ошол жактан окуп жооп беребиз деп ойлойм. Планыбыз да ушундай болуш керек. Себеби гилас жетиштирүүдөн мурда сөзсүз түрдө базарыбызды аныктап алышыбыз керек. Эгер базарыбыз анык болсо, ошол гиласка планды коюп, жакшы технология менен, суугаруу технологиясын жакшы коюп, багуу технологиясын, ошондой эле агро технологиясын жакшы иштей турган болсок, бизде жакшы гиластарды жетиштирүү болот. Азыр бизде план болуп атат, жогорку зоналарга кеч быша турган сортторду, катуу сортторду, калибри чоң боло турган сортторду жетиштирип, биз ушул экспортко чыгайын деген максат болуп атат. Сиздер менен Бага өстүрүү Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар, туугандар.